Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eң алғаш жаратқан Аллаху Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, Алланың барлығына біліне иман келтіріп, пайғамбарымыздың сүннетіменен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла Тағаланың үзгілтіксіз рахматы мерими, hidayatı nuru, adal rızkısı, berekesi bola versin. Urmatlı musulman bir tuğanlar, bugünkü cuma gününüzler kutlu olsun. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағала мына ушундай берекелүү куттуу күндө аткарган бардык жакшылык иштериңиздерди, дуа зекирлерди, жума намазыңыздарды кабыл кылган болсун. Жараткан Аллах Субханаху ва Тағала Кур'ан Каримде мындай айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхан нас, кулу мимма фил арди халалан таййибан ва ла таттабиу хутуватиш шайтан, иннаху лакум адуввун мубин. Бұл аятта Алла Тағала айтат: о адамдар дейді. Жалпы адамзатқа қайрылып, сілер Аллаху Субханаху ва Тағала жер бетінен адал қылып берген рызқы менен ғана азықтанғыла. Сілер шайтандың жолын ешқашан ершібегіле. Анткени шайтан адам баласына ачык айқын душман дейді. Ал эми башка бир аятта Алла Тағала айтат: куллу мимма разакакумуллаху халалан таййиба. Аллаху Субханаху ва Тағала силерге адал қылып берген рызқылардан азықтанғыла. Ваттақуллахаллази антум бихи муъминун. Жана силер иман келтирген Алла Тағалаға тақвалық қылғыла. Анткени силердин жүрөгүңөрдө иман бар дейт. Башка бир үчүнчү аятта Алла Тағала айтат: Я айюхаллазина аману кулу мин тоййибати ма разакнакум вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун. Бұл жалпы момын мұсылмандарға қайрылып, о жүрегінде иманы бар момын мұсылмандар, Аллаху Субханаху ва Тағала рызқы қылып берген адал, таза, жақшы азықтар менен ғана азықтанғыла. Жана Аллаху Субханаху ва Тағала ошо силерге берген рызқы нематтарына шүгүр кылгыла. Чындыгында эгер Алла Тағаланы жаратуучу деп танып, ага ибадат кылып сыйынган болсоңор дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ушул аяттарга көз чаптырып көрө турган болсок, бул аяттардын бардыгында Аллах Субханаху ва Тағала бизге, момун мусулмандарга адал кесип кылууга, адалдан тамактанууга, адалдан азыктанууга, адал жашоого чакырып атканын байкап жатабыз. Мына ушул аяттардын негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам төмөнкүдөй сөзүн айтат: Айюханнас дейт, о адамдар, инналлаха таййибун ла якбали илля таййибан. Аллаху Субханаху ва Тағала таза, аруу, улуу зат. Таза нерселерди гана кабыл кылат. Ва инналлаха амарал муъминина бима амара бихил мурсалин. Аллаху Субханаху ва Тағала пайгамбарларга кандай буйрук берген болсо, момун мусулмандарга дагы ошондой буйрук берди. Ал мындай аят эле: Я айюхар русул, о элчилер, о пайгамбарлар, кулу мин тоййибат. Алла Тағала рызкы берген, адал кылып берген азыктар менен гана азыктангыла. Ва амалу солихан, жана жакшы амалдарды, жакшы иштерди аткаргыла. Инни бима таамалун алим, анткени мен силердин ар бир аткарган нерсеңерди билүүчүмүн дейт Алла Таала. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биздин момун мусулмандын жашоосунда адал менен азыктануу, адал жашоо, таза жашоо бул эң негизги максаттардын бири болуп эсептелинет. Күндөрдүн бир күнүндө Саад ибн Абу Ваккас пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып айтат: О Алланын элчиси, мага бир бата кылыңчы. Мен качан бата кылган болсом, менин батадым, дуа тилектерим кабыл боло турган адамдардын катарына кошулайын деп пайгамбарыбыздан суранганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзү менен мындай деп жооп берет: Я Саад дейт, о Саад, атип мат'амака такун мустажабуд дава дейт. Сен тамагыңды эле адалдагын, алкымыңды тазалап адалдагын, сенин дайыма дуаң кабыл болот деди. Демек, момун мусулмандын жашоосунда ибадат маселеси, дуа тилектери эң маанилүү болгондуктан, анткени биз бул дүйнөдө акырет жашоосуна даярданабыз. Бул дүйнө биз үчүн убактылуу. Канча жашабайлы бул дүйнөдөн өтөбүз. Көп мактанып жашадык десек, балки 100гө чыгабыз, андан бир аз ашарбыз. Бирок баары бул дүйнөдөн өтөт экенбиз. 900 жыл, 950 жыл, 700-800 жыл жашаган пайгамбарлар болгон. Мына ошолордун баары бул жашоодон өтүп кеткен. Алардан сураганда Нух пайгамбардан 950 жыл кандай өттү дегенде, бир бөлмө болсо, анын 2 эшиги болсо, бир эшигинен кирип
бөлменин ортосунда бир аз туруп, андан кийин бул эшиктен чыгып кеткендей болдум дейт экен. Аларга салыштырмалуу чындыгында биздин жашообуз, өмүрүбүз өтө кыска. Мына ошондон мына ушул кыска жашоодо биз колдон келишинче көптөгөн жакшы амалдарды, жакшы иштерди, пайдалуу иштерди, жан дүйнөнү байыта турган жакшы бир амалдарды аткарганга аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде Алланын аты менен касам ичип айтат: "Иннар ражула", бир адам дейт, "ла якзифу лукматал харама фи жаухихи", өзүнүн ичине бир кесим азыкты эмне болбосун арамдан киргизген болсо дейт, "ма ятакаббалаллаху амалаху арбаина яман", анын амалын Алла Таала 40 күн кабыл кылбайт дейт. "Ва айюма абдин набатат лахмуху минас сухти вар риба аннару аула бихи", кайсы бир адамдын денесиндеги эти арамдан жана сүткорлуктан өсө турган болсо, ал эт тозого гана татыктуу деген пайгамбарыбыздын ушул жаатта катуу айткан хадистери бар. Мына ошондуктан биз колдон келишинче жашообузда көптөгөн адал нерселер бар, адал жумуштар бар, адал иштер бар, адал мамиле бар. Мына ошолор менен гана багыт алып жашаганга аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи", ар бириңер силер жооптуусуңар жана кол алдыңарга кыяматта жооп бересиңер. Үй бүлөдөгү еркек өзүнө, үй бүлөсүнө, аялына, бала чакасына кыяматта жооп берет. Анткени ал ошолор үчүн жооптуу. Аял болсо дагы үйүнө, балдарына жооп берет. Анткени ал алар үчүн жооптуу болот. Балки бир кызматчы дагы кожоюнун кызматында болгон болсо, ошол нерсе үчүн дагы кыяматта жооп берет дейт. Мына ошондуктан биз колдон келишинче арамдан сактанып, адал менен жашаганга аракет кылалы. Алла Таала Кур'анда айтат: "Ку анфусакум ва ахликум", дейт. О момун мусулмандар, силердин өзүңөрдүн нафсыңарды, үй бүлөңөрдү ошол тозоктун отунан сактагыла, дейт. Ал эми арам нерсе адамды мына ошол нерсеге алып барганга себеп болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат, бул хадисте бир адамдын Аллаху субханаху ва таалага колун көтөрүп, жалынып, жалбарып кылып аткан батасын баяндайт. Бул хадисте айтат: "Иннар ражула ютилу сафар аш'ас агбар", дейт. Бир киши сапарда жүрөт. Сапар чындыгында аябай адамды чарчата турган нерсе, негизи ошол сапардан чарчагандыктан анын түсү чаңга буланып, сапардын белгиси билинип, кыйналып турган абал, дейт. "Ямудду ядайхи иля сама", бирок ошол абалда ал колун көтөрүп Алла Таалага бата дуа тилек кылат, дейт. Бирок бул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Мат'амуху харам", анын тамагы арам, машрабу харам, ичкен ичимдиги арам, ва гуззия би харам, дейт. Деги эле анын жашоосу баардык арамга аралашып кетти, дейт. Балки кылган жумушу дагы арам. "Анна юстажабу лизалик", эми бул адамдын дуасы кантип кабыл болот эле деп пайгамбарыбыз өз сөзү менен айтып атат. Демек, дуалардын кабыл болуусу дагы биз үчүн өтө маанилүү болгондон кийин адал азык ошол дуалардын кабыл болуусуна дагы түздөн түз өзүнүн таасири бар. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Абу Бакыр сахабасы күндөрдүн бир күнүндө кызматчысы келип бир сүт берет экен. Сүттү сурабай эле Абу Бакыр ичип алат экен. Андан кийин кызматчысы айтат экен: "Сен сурабадың да бул сүт кайдан келгенин" деп. Анан Абу Бакыр сурап калды: "Кайдан келди эле десе, мен бирөөлөргө көз ачыктык кыла койдум эле. Бир аз бакшылык кыла койдум эле. Ошолордон берген тыйынга ушуну сатып келдим эле" дегенде, Абу Бакыр Сыддык колун оозуна салып, ошол кирген сүттүн баарын кусуп салды, дейт. Кусуп салгандан кийин: "О Аллахым, биздин ичегибизге, кан тамырыбызга аралашып кеткен арамды аралаштырганыбыз үчүн биздин күнөөбүздү өзүң кечиргин" деп бата дуа тилегин кылды, дейт. Сахабалар мына ушундай пайгамбарыбыздын таалим тарбиясын, адеп акылагын анындан таалим алгандыктан мына ошондой жакшы бир такыбалык даражага жетишкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат, бул адам баласы "Лан тамута хатта тастакмила ажалаха", дейт. Адам баласы бул дүйнөдөн өзүнүн толук рызкысын алмайынча өтпөйт экен. Мына ошондуктан бул жерде айтып атат: "Ва тастауиба ризкаха", дейт. Рызкысын толук алмайынча өтпөйт, дейт. "Фаттакулла ибадалла", ошондуктан о Алланын пенделери, силер дайыма такыба болгула. "Ва ажмилу фит талаб", багы
акча издеп жумуш кылганда силер жакшы жумуштар менен гана алектенгиле, адал жумуштар менен гана алектенгиле, жакшы иштерди гана аткаргыла. ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. Эгер бир рызкын келбей калса эле, аны Алла Тааланын күнөөсү менен же күнөө иш кылып, балки уурулук кылып же башка нерсе менен мына ошол рызкыны алам деп ойлобогула. Анткени Аллаху Субхана ва Тааланын рызкысы арам нерсе менен алынбайт дейт. Берилсе дагы анын берекеси болбойт дейт. Мына ошондуктан биз ар кандай ушундай жаман арам нерселерден сактанганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат: "Мен талаба дунья халалан." Ким бул дүйнөдө халал, адал кесип менен, адал жумуш менен, адал азык менен азыктанып жашаган болсо, ва та'афуфан анил мас'алати, бирөөлөрдөн сурабай, тилемчилик кылбай жашаган болсо, ва сa'яная аля иялихи, ниетинде мына ушул үй бүлөмдү, ата энемди жакшы камсыздайын деген максатта иштеген болсо, ва та'аттуфан аля жарихи, ошол эле учурда кошуна колоңдору менен жакшы мамиледе болсо, лакияллах, ал кыяматта Алла Таалага жолугат, важуху калкамар лайлатал бадр. Барыбыз бакы мусулман календары боюнча 13, 14, 15-нде ай толук болуп, көзгө да жагымдуу болуп, аябай сонун болуп көрүнөт. Кыяматта мына ушул адамдын жүзү мына ошондой Алланын алдында нурдуу болот деп мына ушул пайгамбарыбыздын хадисинде келип атат. Мына ошондон биз дайыма мына ушул пайгамбарыбыздын хадистерине, насааттарына, осуяттарына карманып амал кылган болсок, бул биздин бул дүйнөбүзгө эң негизгиси акыретибизге да өзүнүн эң бир чоң жакшы пайдасын берет. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн бир күнүндө базарга кирип калат экен. Анан базарга киргенде ошол базарда сатып аткан адамдардын буюмдарына барып, бирөөсүнүн астына колун салса азыкка, ал жерде колу бир аз нымдалып калат экен. Ошондо пайгамбарыбыз айтат экен: "Бул эмне бир тууган?" десе, "Мына шүдүрүм түшүп калды окшойт, ушундай болуп калды окшойт" дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Жок, сен андай кылбагын. Сен бул нерсени ал нымдуу болсо, аны бетине чыгарып койсоң, эл көрүп турсун. Ким алдаган болсо бизден эмес" дейт. Мына ошондон биз колдон келишинче мына ошого окшогон маселелерге аябай көңүл буруп, адал жумуш менен алектенип, адал азыктар менен алектенип, баягы азыктанганга аракет кылган болсок, бул биздин жашообуздун баардык тарабынан Алла Таала өзүнүн берекеси менен курчап турган болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына бизге мурдакы көрсөтүүлөрдө эскерткендей, мына биздин WhatsApp аркылуу суроолор келген. Мына ошол суроолордун кээ бирлерине жооп берип кетсек, мына ушул бизге жазуу гана түрүндө берип турсаңыздар, суроолорду биз Кудай буйрса мына ошол суроолорго жооп берип турабыз. Ассаламу алейкум, сапарда жүргөндө намаздар кандай окулат дейт. Чындыгында сапарда жүргөндө биз ошо 120 километр жандан ашык сапарга чыга турган болсок, биз мына ошол сапарга чыккандан баштап, ошо айылдан же шаардан чыккандан баштап намаз убагы киргенде 4 рекеттүү парз намаздарды 2 рекет эле кылып окуйбуз. Ал эми сүннөт амалдар ошол бойдон толук окула берет. Ассаламу алейкум, кредити бар адам өзү дүйнөдөн өтүп кетсе, банк процентин кечет экен. Акыретте банк кечкен проценти мойнуна карыз болобу же карыз болуп эсептелинбейби? Кенен маалымат берсеңиз. Негизи бул кредит, бул карыз деген сөз. Бул банктан алабы же жөнөкөй адамдан алабы? Кимден карыз алган болсо, адам ошол карызды төлөп бериш керек. Мына ошол эгер карыз төлөнбөй калса, ал адам өтүп кете турган болсо, ошол карыз берген адамдар ал адамды кечирип койгон болсо, ал кечирилет, кыяматка калбайт. Бирок биз колдон келишинче ошол банктан процентке акча алгандан сактаналы. Ассаламу алейкум, кайненем менен кайнагам жок жерден эле күнөө коюп мени кет дей берет. Жолдошум балдарды жетим кылбайм жашайм дейт. Кайнагам кетирсин дейт. Ушуга жооп берип коюңузчу. Чындыгында бул жерде ошол кайнене менен ошол кайнаганын ал силердин жашооңорго киришүүгө эч кандай шарият боюнча акысы жок. Эгер силер өзүңөрдүн милдетиңерди эле аткарып аткан болсоңор, күйөөңөргө жараша кайненеңерди сыйлап аткан болсоңор, силер тараптан эч нерсе өткөн эмес болсо, алардын мындай кылганы туура эмес. Тескерисинче, эгер жок жерден, жаладан, эгер сиз чындыгында таза болуп, силерден эч нерсе өтпөй эле алар өз бир тараптуу ошентип өргөн болсо, бул шариятта күнөө болуп эсептелинет.
Бирок мына жолдошуңуздун кылганы туура, бул жашаш керек, ортодо балдар бар, бул жашоо силердики болот. Мына ошондуктан силер ошо кайнагаңа дагы, кайненеңе да жакшы мамиле кыла бергиле, өзүңөрдүн жашооңарды дагы уланта бергиле. Ассаламу алейкум, менде бир суроо бар, жардам берип коюңуздарчы. Мен үй бүлөмө эч мээрим менен карай албай калдым. Бир туугандарым, ата энем мага сүйлөсө эле, алардын сөзү мага ашыкча келип эле жаман болуп жатам. Аракет кылсам дагы аларга жылуу мамиле кыла албай жатам. Алар мага эч жамандык кылбайт, эмне кылсам болот? Эми ушул жерде эң биринчи адамга ыйман керек, урматтуу мусулман бир тууган. Ыймандын бекемдиги керек. Жоопкерчиликти сезүү керек. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Кафа бил мар'i исман айюдайя кута ман якут дейт. Бир адам чоң күнөө кылган болот, ал өзүнүн үй бүлөсүнүн азыгын жок кылган болсо, үй бүлөсүн карабай койгон болсо, таштап кеткен болсо дейт. Бул моралдык жактан болобу, материалдык жактан болобу, экөө тең бирге. Мына ошондуктан биз үйлөнүп атканда айтабыз. Ошол аялымды моралдык жактан, материалдык жактан караймын, келечекте балдар болсом аларды мен камсыздаймын деген мааниде нике кыйылат. Ошол жоопкерчиликтин баардыгы эркекке жүктөлөт дагы. Алла Таала Куранда айтат: "Ва аширухунна бил ма'руф" дейт. Мындайча айтканда, силер материалдык жактан аялыңарды, балаңарды камсыздагандан кийин, баягы үй маселеси менен, тамак аш менен, кийим кече менен, андан кийин моралдык жактан дагы силер аларга жакшы мамиле кылгыла дейт. Мына ошондуктан бул үй бүлө эң негизги маселелерден болуп эсептелгенден кийин, баягы мамлекет ушу кичинекей үй бүлөлөрдөн курулат. Мамлекеттеги үй бүлө бекем болсо, мамлекет бекем болот. Мына ошондуктан сиз өзүңүздүн үй бүлөңүзгө жакшы караңыз. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтү болот, пайгамбарыбыздын насааты болот. Алар балдарга жакшы тарбия бериңиз, колдон келишинче жакшы мамиле кылып, эми алар жөнүндө сизге айтып аткан болсо, сиз үй бүлөңүздү өзүңүз жакшы билесиз. Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздү өзүңүз коргошуңуз керек. Башкаларга дагы, үй бүлөңүздө башка мүчөлөргө дагы жакшы бир сөздөрдү айтышыңыз керек. Мына ошондуктан биз, урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде жана пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи дейт. Ар бириңер жооптуусуңар, кол алдыңардагы адамдарга жооп бересиңер дейт. Ва ражулу раин фи байтихи дейт. Эркек өзүнүн үй бүлөсүнө жооптуу. Ал үй бүлөсүнө, аялына, бала чакасына жооп берет дейт. Эртең кыяматта балдарыңыз үчүн, аялыңыз үчүн сиз жооп бересиз, ал эми үй бүлөңүздүн башка мүчөлөрү ага жооп бербейт. Эсеп китепти сиз бересиз. Мына ошондуктан сиз баары менен мамилени жакшы кылганга аракет кылыңыз, үй бүлөңүздө дагы жакшы караңыз деп айтат элек. Ассаламу алейкум, мен күйөөм экинчи катын алып алды. Мени балдарды карабайт, эмне кылсам болот? Негизи бул туура эмес. Баягы туура эмес жагы кандай? Экинчи аял алганга, үчүнчү аял алганга эгер мүмкүнчүлүгү болсо, адилеттүүлүк кыла алса, камсыздай алса, шариятта уруксат берилет. Эми биздин мыйзамда уруксат берилбегени менен. Бирок алып алгандан кийин биринчи үй бүлөнүн акысынын үстүнө эмес, экинчи үй бүлө дагы мына ошондой сакталыш керек. Мындайча айтканда, экөөнүнө тең бирдей мамиледе материалдык жактан, моралдык жактан камсыздаш керек. Ал эми силерди таштап экинчи аялына кетип калып, биринчи аялды, балдарын калтырып кеткен болсо, бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Кыяматта эсеби каттуу болот. Мына ошондуктан биз ушул нерселерди өтө мындай билип алалы. Биздин алымдарыбыз айтат, экинчи аял алгандын өзүнүн 5-6 шарты бар. Ошол шартка ылайыктуу болгон учурда андан кийин алыш керек деп айтылат. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах субханаху ва таала бүгүнкү айтылган бардык маселелерди кабыл кылган болсун, баарыбызга пайдалуу кылган болсун. Дагы бир жолу жума күнүңүздөр мубарак болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.